Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы сөөк коюуда ысырапка жол бербөө үчүн фатва чыгарды. Анда маркумду коюу жайына эстелик орнотуу токтотулат. Биз азыр учурда Ош шаарындагы эң ири делген эстелик жасоочу жайлардын биринде турабыз. Мындагы кымбат баалуу эстеликтердин баасы 40 000 сомдон 50 000 сомго чейин бааланган. Бул таштар атайын чет өлкөдөн алынып келинет. Маркумду узатууда мына ушундай ашкере чыгымдарды сарптоо негизсиз. Бул багытта оор жоготууну башынан кечирип, ата-энесин жоготкон Мирлан Убайдуллаев жылдык өткөрүүдө үнөмдүү жолун тандап алган. Ал негизги каражатка элдин муктаждыгын чечүүнү туура көрүп, көчөлөрдү жарыктандырып берген. Муну эл туура кабыл алып, колдоого алышкан. Кээде салтка дагы эл жашаганда жасашка туура келет экен, бирок ошол мезгилде биз баягы себет же башка чыгымдарды азайтышка аракет кылдык да. Ошол мындай конок келсе келип Куран окутуп, анан кийин ошол бир аз дасторкон жайып ушундай аракет кылдык. Бирок биз ошол негизги чыгымды элге болсун деп ошол жарыктандыруу маселе, жол маселелери, суу маселелерин карашка аракет кылдык да. Ал эмне чоң мал союп элге таркатсаң ал бир күндө эле жок болот. Биздин негизги максатыбыз жасай турган иш аракеттерибиз узак мөөнөткө элге кызмат кылыш керек да. Мен ушуну халкка дагы сунуштайт элем да. Акыркы учурларда карызга батып сөөк койгон учурлар арбада. Ысырапкерчиликти жоюу коомчулуктун талабы болгону менен бир жолго коюлбай келет. Мындан улам муфтият маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Фатвада Курандан, хадистен бир катар мисалдар келтирилип, сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асылып, тамак берилбеси эскертилет. Муфтият төмөнкүдөй чечим чыгарган. Азалуу үйдө алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп, келгендерге дасторкон жайылып, тамак аш берилбесин. Маркумга атап үчүлүк, бейшембилик, кыркылык, жылдык өткөрүү бир дагы диний китепте айтылган эмес. Маркумду коюп жатканда жыртыш таратуу, кийит кийгизүү шариатта жок. Күмбөз тургузуу, эстелик коюу, коргоон айлантуу шариатта жок нерсе ысырапкерчилик. Ага кете турган акчаны жетим жесирлерге, жакын муктаждарга берсе, сообу пайдасы көбүрөөк болот. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Колучу карак бир туугандарыбыз, мекендештерибиз ошол колунда барларга атандашып, анан кийин ошондой жандыктарды союп коюп, бодомалдарды союп коюп, анан ошол жерде куру намыз калтырып, мен эмнемгем деп союп коюп, анан жыйынтыгында көптөгөн карыздар болуп, кредит алып, оор абалга, мындай бир аянычтуу абалга түшүп калган фактылар бар. Мына ошолордун алдын алууга азыркы чыгып аткан, көтөрүлүп аткан маселе өтө дал келип атат. Бул багытта дин алымдары жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп башташкан, бирок аны коомчулук бирдей кабыл албай жаткан учурлар да бар. Чыгарылган фатвага ылайык каза бүткөндөн кийин карыз албастан экономикалык абалына жараша каалаган күнү маркумга багыштап тамак берип койсо болот. Бирок бул каалаганча каражат сарпта дегенде билдирбейт. Бул жаатта да сарамжалдуулукту эске алуу керек. Ошол маркум аза күнү бүткөндөн кийин кайсы бир күн белгилеп өзүнүн шартына жараша тамак бергиси келсе тамак берип койсун деп айткан. Бул жерде ыктыярдуу деп түшүнүшүбүз керек болот. Бул милдеттүү эмес. Анан ошол жерде дагы баса белгиленип турат. Бул жерде дагы ысырап кылбастан, аша чаппастан колунан келишинче мындай бир көңүлүндөгү, ниетиндеги ушундай бир тамак берип койсо, мехсан кылып койсом деген ниети болсо, ошону дагы чектен ашпастан кылсын деп турат. Бул жерде милдеттүү эмес. Коомчулук өлүм житимде ысырапка жол бербөө фатвасы тегиз колго алынса дешет. Ошо жылдык өткөзгөн жерге, 40 өткөзгөн жерге барып, элдерге жеткизип маалыматты айтыш керек. Как реклама сыяктуу да. Биздин кыргыз эли жакшылыкка дароо эле көнө бербейт да. Ошон үчүн муну до конца муну менен күрөшүш керек. Ошондо гана токтойт. Эми адам баласы ушунчалык жашайт, анан ошончолук ызат кылбаса дагы болбойт онучу. Анан жөн эле коюш дагы болбойт. Өзүңө бүгүн жана бара албайсың. Өзүң кичиресиң. Кажага узак жактан тууган урук келет, тааныштар келет. Алар келип, айыл жеринде ашкана болбосо, столовый болбосо, каяктан чай ичет. Кечки өздөрү ачка жүрүшөбү. Ал жагына караш керек. Такыр жой салганга болбойт. Бул элдин экономикасын аркататкан бирден бир проблема ошол болчу да.
Эми бул чечимдин аткарылышын жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр, мэрлер көзөмөлгө алышы шарт. Эске салсак, буга чейин маркумду акыркы сапарга узатууда мал жандыктарды союуга тыюу салынып, ашыкча ысырапкерчиликти токтотуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анын максаты жарандардын социалдык экономикалык абалын жогорулатуу, ысырапкерчиликке жол бербөө. Бул жарлык учурда өлкөнүн бардык аймагында колго алына баштады. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Алмагүл Байгызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.